Ассаламу алейкум, урматтуу Бар Береке YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Урматтуу туугандар, бүгүн мен сиздерге Ала Бука районунда жайгашкан 12 кишилик мончо, мындайча айтканда дос чоролор менен келип, же болбосо семейный келип жуунуп эс алып кетчү баняны көрсөткөнү келдим. Бул баня, урматтуу туугандар, Ала Бука районунда, Ала Буканын центринде жаңы курулган 5 кабаттуу үй бар. Ошол үйдүн түндүк тарабында жайгашкан. Же болбосо тетик жерде мамлекеттик жаңы нотариус бар. Ошонун маңдайда айтып койсок болот. Азыр мен сиздерге ичине кирип, ичин полный көрсөтүп, толугураак маалымат алып бергени аракет кылам, урматтуу туугандар. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Мына урматтуу туугандар, азыр ичине кирип, ичин толук көрсөтүп, тааныштырып бергени аракет кылабыз. Мына урматтуу туугандар, киргенде эле ушул оң жак тарабында ресепшн. Бул жакта балары жазылып турат экен, урматтуу туугандар. 1 кишиге 400 сом дейт, 2 кишиге да 400 сом экен, 3 кишиге 500 сом. Бул жактан өзүңүздөр карап алсаңыздар болот. Бул прайс, урматтуу туугандар, 1 саатына түзүлгөн акчалары. Бул жагында фитобочка да бар экен, жогору жакта, ошонун баалары. М-банк менен да төлөсөңүздөр болот экен. Анан бул жерде, урматтуу туугандар, суу сундуктар бар экен. Банянын ичинде суу ичем деген. Азыр Адылке менин жанымда турат. Адылке биринчи кабаттан баштап биз көрүүчүлөргө тааныштырып берели. Урматтуу туугандар, бияка киребиз. Киргенде эле бул жер чечине турган жер, бул жерге кийимиңиздерди чечип, анан бул жака киреткенсиздер. Мынакей, бул жерге дос чоролоруңуз менен отуруп, тамак жеп, суу ичип, маза кыла турган жер экен. Дагы кошумчалап айтып кетчү нерсе, урматтуу туугандар, бул жерге сиз продукталарды алып келсеңиздер, картошка, эт, калагандай продуктарыңыздарды алып келсеңиздер, банянын ээси, мончонун ээси сиздерге продукталарыңызды, тамак даярдап берет. Анан өзүнүн кызмат акысын алат экен, урматтуу туугандар. Так, банянын ичине кирели эми. Ичи көрүп турганыңыздардай кенен жуунасыздар. Душовой да бар экен. Душ кылып, анан бул жакта пардан чыкканда мустак суу менен үстүңүздөргө куюп ала турган бочкасы бар экен. Парын көрсөтөйүнчү. Пары, урматтуу туугандар, кенени бул жака дос чоролоруңуз менен кеңири отуруп, маза кылып, парда тердеп отурсаңыздар болот экен. Так, эми экинчи кабатына чыгайлы. Бул жакта атайын ракайналар, идиш аяктар. Адылке, экинчи кабаты деле ушундай элеби, же экинчи кабатында дагы? Экинчи кабатында фитобочка бар экен үстүндө, ошол үстүндө фитобочка бар экен. Экинчи кабаты менен биринчи кабаты бирдей эле дейт. Бул ону экинчи кабатында фитобочка бар экен. Фитобочканын баасын жана айттык сиздерге. Бул жакта чечине турган бөлмө, биринчи этаждагыдай эле. Анан бул жакта жанагындай отуруп тамактануучу жайы. Фитобочка. Бул фитобочка ден соолукка пайда дейт, Адылке? Бунун пайдалуулуктарын да айтып кетпейсизби бирсине? Азыр бунун пайдалуулугун билбеген туугандарыбыз да көп да. İçine giriyor oturat da, başı sırtқа çıkıp oturat. Onu temel yarı ısıydı. Бул кандай ооруларга дары? Кандай ооруларга мындай? Суук тийген ооруларга. Сууктарын чыгарат экен да? Суук тийген. Ошо суук тийген, ошо суук үшүй берсеңиз, мисалы үчүн, ошондой ооруларды чыгарат экен. Эми бул жагын көрөлү, бул жагы жанагындай эле. Банясы, жуунуучу жайы, душу. Бул жагында эме жанагындай муздак суу түшүрө турган жери жок экен бирок. Бул жагын көрсөтөйүн, парды. Пар, урматтуугандар. Кенен. Ошол урматтуу туугандар, баняны колдон келишинче сиздерге
көрсөттүк. Биз бул банянын ээсинин, мончонун ээсинин номерин экранга белгилеп коебуз. Ал жактан дагы чалып, место брондоп. Чоң рахмат, урматтуу туугандар. Биздин каналга катталып, лайк басып, видеону жакындарыңыз менен бөлүшүп койсоңуздар болот.